Саламатсыңарбы, урматтуу биздин аялдар кеңешинин айымдары, мындайча айтканда биздин Россия жергесиндеги Кыргыз диаспора аялдар кеңешинин бардык район областтарындагы төрайымдарыбыз. Аял эне аял жар деп аялдарга коомубузда өзгөчө көңүл бурулуп келет. Айрыкча мекенден алыс жүргөн Москвадагы аялдарга кам көрүү, аларга жардам берүү үчүн атайын аялдар кеңеши уюшулган. Биз аялдар кеңеши бул Россия жергесиндеги көбүнчө бизде мигрант айымдар менен иштейбиз. Ушул Россия жергесиндеги жанакы зордук зомбулукка кабылган, ушул Россияга келип мигрант болуп кыйналып калган айымдарга, жаш балдарга, ушул негизгиси айтканда мигранттарга жардамдашып, бири-бирибизге көмөктөшүү иш-чараларын жүргүзөбүз. Анан бизде аялдар кеңешинде ушул 7 дубандын айымдары бар. 7 дубандын, областтардын, райондун ичиндеги ар бир айыл өкмөттөрдүн айымдары бар. Биз айымдар ушул бардыгыбыз бириккендигибиз үчүн биз ушул Россия жергесиндеги ар бир айылда, ар бир жүргөн мигранттардын кайсы жерде кандай кыйналып атат, кимиси кандай жакшылыктарга жетишип атат, ошолордун баарысы менен биз маалымда болуп турабыз. Бул жолу дагы витамин клиникасы өткөрүп берем деп атат. Анан кийинки жолу дагы башка клиникалар менен сүйлөшүп, көп кыздарыбыз билбейт экен каерде клиникалар бар. Атыркан Нарматова Россиядагы аялдар кеңешинин Ош областы боюнча төрайымы, кесиби боюнча врач-акушер. Айрыкча Москвадагы кыргыз аялдардын ден соолугуна кам көрүп келет. Ош областы боюнча Москвада 2000ге жакын аялдар бар. Алар соода сатык, эс алуу жана коомдук ишканаларда көбүнчө иштешет. Биз аялдар кеңеши түзүлгөндө эле ушул мигрант болуп, мусапыр болуп, бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн аялдарга социалдык, моралдык, консультативдик, анан керек болгон жерде материалдык жардам беребиз деп түзүлгөнбүз. Ошонун үстүнөн иштеп келатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин өтө көп иш-чараларды өткөрдүк. Мен врач-акушер гинеколог болгонго байланыштуу, врач болгонго байланыштуу мен медицина комитетинде иштеймин. Ушул бөтөн элде жүргөн аялдарга, кыз келиндерге медициналык жактан жардам берип, консультация берип, жол көрсөтүп, ушундай келатам. Кыргызстандын 7 дубандан түзүлгөн Москвадагы аялдар кеңешинде Баткен, Жалал Абад, Ош, Нарын, Талас, Көл областы боюнча аялдар комитети түзүлүп, ар бир аймак өздөрүнө бөлүнгөн иштерди аткарып келишет. Бизде Ысык көл ынтымак коомунда негизи биздин составда 200дөн ашык мүчөлөр бар. Анын көбүнчөсү эле ошо бир 70% аялдар басымдуулук кылат да. Кийин бардык эле айымдардын муктаждыгы кандай десем, жумуш жагынан көбүнчө, регистрация жагынан, анан үй бүлө жактан кичине бир аз проблемалар болот. Ошол жактан да көп муктаждыктар менен бизге кайрылышат. Ошол кыздарга, айымдарга көбүнчө ошол жактан жардам беребиз биз. Арын Теңир Тоо айымдарында 100дөн ашык айымдар бар. Биз өзүбүздүн жакан комитет менен чечип беребиз. Ар кандай кыйрымдуулук иштерине жардам беребиз. Жана ошондой эле бир эле биз ишибизге дагы ошондой эле ошо коомдун ишине жалпы коомубуз менен биргеликте иштешебиз. Көптөгөн айымдар менен көптөгөн ийгиликтерге жеткен айымдар бар. Ара чолоодо тагдырынан сынып калган айымдар бар. Ушунун баарына колдон келишинче жардам беребиз. Жана ошондой эле ар бир айымдын жетишкендиктери бар. Москва жергесинде өзүнүн ордулары бар. Аязат эмгектенбеген бир дагы тармак жок. Айрыкча Москвада ишке орноштуруу жана алардын балдарына кам көрүү, аларды турак жай менен камсыз кылуу жактары да каралган. Биздин Талас коомунун аялдарында 150дөн ашык аялдар бар. Ар кандай биз ушул Талас коому түзүлгөндөн баштап көптөгөн маданий чараларга, көптөгөн жакшы иш-чараларга, анан өзүбүздүн ушул кыйналып жаткан айымдарыбызга жардам берип, акча чогултуп, фонд жагынан да жардам берип, аябай жакшы ийгиликтерге жетиштик да. Ошону менен бирге биз ушунчалык ушул жерде мен Талас коомунда эмес, башка да коомдор менен өз ара иш-чара кылып, маданий иш-чараларга да катышып, көп жакшы ийгиликтерге жетиштик. Баткенди баарыңар эле билесиңер, биз Москвага алгачкылардан болуп, ушул өзүбүздү бакканы, караганы, ушул элибиздин жакшылык өсүп өнүшүбүзгө деп ушул жака келген элек. Кудайга шүгүр, азыркы күндө баарыбыз ушу жол уздап, көптөгөн эмгектерди кылып атабыз. Анан Баткен Өрүксар коому деп коом түзүлүп,
ошол коомдордо бүт өзүбүздүн жердештерге жардам бердик эле. Азыркы күндө аялдар кеңеши менен бүт Жети областынын аялдар кеңеши биригип аялдардын көптөгөн иш-чараларын кылып атабыз. Москвадагы аялдардын укугун коргоо, ишке орноштуруу жана үй бүлөнү сактап калдык иштерди аткарган аялдар кеңешинин мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалайбыз.